Чубак ажы айтып коет. Бәрі кичинекей адамдар кыйынбыз да дейт. Мынандай кетишти азыр мен кайсы жерден тоолонуп кетет экен дедим билем, бирок баары эгерге жабышкан боюнча жыгылбай кеттиңдерчи, бир күлдүрүп. Мына ошол дагы деле элесимде да. Бирок Чубак ажекенин дагы бир өмүрү бар. Жүрөктөрдө жашаган өмүрдү айтат элем. Өмүрүн бүт илимге арнаптыр да. Көрүшкөн адамдардын баардыгын тең көңүлүн алып коюптур да. Устаз менен мындай деле чалышып сүйлөшчүбүз. Омар аби деп калчу. Дос болсоң, ошо Чубактай дос болуш керек. Ал көп кыргыздын тагдырын өзгөрттү да. Азыр бизге жетпей аткансыйт да. Мен ойлойм, мындай адамдар баягы ар бир кылымда бир алым дейт го, кыргыз үчүн ушул кылымдын алымы деп устаз айтмак. Мен үчүн бүгүнкү күн деле Чубак ажы өлдү деп эсептебейм. Себеби мен дагы бир топ айткан насааттарын ютуптан дагы деле көрүп турам. Чубак ажекенин ошо жаздырып кеткен сабактарын 24 саат бою уксаң күн сайын 3,5 жыл угат экенсиң. Апам өткөндө бизге дух берген акам болгон да. Аркадан ыйлаган болбойт, андан көрө дуа кыл, андан көрө ушундай жакшылык иштер кыл. Апабыздын бүт туугандар менен мамилени үзбө. Ажекем өткөндөн кийин андай адам келбей калды. Бизге дух көтөргөн эч ким болбойт. Адамдын эле тазасы, акылын айтып жалбыган, асылын иштин жасачу, асылын иштин жасачу. Бүгүн 21 январда бир гана Кыргызстанга эмес, бүтүндөй Борбор Азияга, КМШга чейин таанылган аалым Чубак ажы Жарилов көзү тирүү болгондо 49 жашка чыкмак. Ал тууралуу замандаштары, саналаштары, достору эскерет. Кээ бир адамдардын бу дүйнөдөгү өмүрү бу дүйнөдөн кеткенден кийин бүтөт экен да. Бирок Чубак ажекенин дагы бир өмүрү бар. Жүрөктөрдө жашаган өмүрдү айтат элем. Радиону койсоң деле, телени койсоң деле, же социалдык тармактарга кирсең деле, тирүү кезиндеги деле акылын айтып атат, насаатын айтып атат. Бул эми акыл насааттар жөн эле айтыла бербейт да. Бул акыл насааттарды канча жыл топтоду. Чындап жылдап билим алыптыр. Башкалар бир жыргап жүргөндө, же бир коммерцияга кеткенде, бизнеске кеткенде бул киши өмүрүн бүт илимге арнаптыр да. Мен азыр угуп алып, ошо тирүү кезиндеги кадырын билген эмес экенмин ачыгын айтканда. Азыр күн сайын укканга аракет кылам. Ар бир тармак боюнча, мисалы бир жашоодо бир проблема барбы? Же бир суроо пайда болдубу? Мейли үй бүлө тармагында болсун, жумуш тармагында болсун, профессионалдык тармакта болсун. Жөн эле Чубак ажы ушул тармакта деп бир суроону берип койсоң, YouTube'тан сөзсүз ошол боюнча бир айтканы бар да. Мен жакында эле билдим. Чубак ажекенин ошо жаздырып кеткен сабактарын 24 саат бою уксаң күн сайын 3,5 жыл угат экенсиң. Элестетип көрүң, бир дин тармагында 10 жылда иштеди, ошонун 3төн бири эле ушул бүт сабак өтүп, эл журт аралап жүрүп тур да. Москвадагысы, Питердегиси, Кореядагысы, Кыргызстандын булуң бурчтарындагы мындай бир коомду өзгөртүп кеткен адамдардан болду да, ой жүгүртүүнү өзгөртүп кеткен инсандардан болду. Мындай инсандар тарыхта чанда эле жаралат. Бирок ошого жараша бир пейил күткөн жок, текеберде кылган жок, күлүп жайнап жашап, күлүп жайнаган бойдон кетти. Анан Чубак ажекенин өзгөчө кайсыл касиетин десем, мен ушу кичпейилдигин айтат элем. Мен умрага чогуу барганмын. Бир бөлмөдө жашап калганбыз экөөбүз. Ошондо айтып атпайбы, сиз президенттин алдыгы фонддон келдиңиз. Президенттин фонду десе бул жакта абдан чоң баалашат. Сизге мындан да бир сонун бөлмө алып берейинби деп. Бир ооз айтсам, азыр сизге эң жакшы ушул элиталык бир мейманкана болчу бөлмөсүн алып берет, департамент деп, апартамент деп атпайбы. Анан мен кантип Чубак ажеке менен чогуу жашоо мүмкүнчүлүгүн бир мейманкананы мага жалгыз берсе дагы алмаштырбайт элем да. Ойлоп атам, бул кишиге кызмат кылам го, батасын алам го. Жок, андай эмес экен. Бул киши сага кызмат кылган киши экен да. Бут кийимди түздөй коет. Сен ойлонгучу ал барып кыла койгон киши экен да. Анан качан болсо колунда китеп экен. Башкалар бир ибадатты кылат экен, бир сыйра умраны кылып коюп эле, калган учурда ушу китепканаларды издеп жүрө берет экен. Китеп топтоп элечи, монун жаңы китеби бар эле, дагы барышым керек, топтошум керек. Ошентип китеп менен аябай дос экен да, мындай. Жатса турса китеп окуган киши экен. Жашы калактала берген экен, 45 жаш. Азыр эми көз өтсө дагы ошол Масат медиа, Марал ФМде калган бизге баягы түбөлүккө бизге сиңип калды да ошол. Ошону издеген, ошону таап, жок деген ошону көргөндө дагы мындай эс алып турабыз эми. Мен каза болгон күнү дагы ошону сүйлөшкөм. Сүйлөшкөндө тиги Садырдын дамыла өтүп кеткен экен ошо күнү. Ана мен Абдуллага чалсам, Абдулла айтты, азыр атам бир жакында өтүп кетти ака. Азыр эми атам кичине толкунданып атат. Сиз чалсаңыз албай аткан ошо болушу мүмкүн деди. Анан кийин мен көбүнчө ажекем айтат эле, биз мен ар кандай жерде болуп калышы мүмкүн. Эгер ушунча зарыл болгон болсо WhatsApp'тан чалып койгула. Же бир чалгыла, албасам кийин өзүм чыгам убакыт болгондо дейт эле.
Ошондо абал болуп чалдык. Чалгандан бир маалда келген экен, бир саат 8ден өтүп 9дарга мезгилде "Ука, мен тынчмын, жакшымын, бир досум өтүп кетти эле, кичине кыжылат болуп атам" деген эле сөз болгон мендечи. Ошо акыркы сүйлөшкөнүм ошо болду. Мен жакшымын, эми кичине досум кичине кыжылат болду, мен мисалы өзүмө келдим, эми соронуп деп айткан да. Ошол болду акыркы сүйлөшкөнүм. Ошол бойдон анан сүйлөшө албадым да. Устазыбыз менен биринчи жолу мен аэропортко кетип баратканда ушул учурашып, "Жакшы, мен сени тааныйм, молодец, тигиндей мындай" деп аябай жакшы бир эме болгон. Биринчи таанышканыбыз ошондой болгон. Мындай устазыбыздын чын айтайынбы, баягы көрүшкөн адамдардын баардыгын тең көңүлүн алып коюптур да. Мен деле баягы элдин арасында жүргөнүм менен ушунчалык тааныган адамдардын көңүлүн алуу менин колуман келбейт да. Бирок устаз мен тааныган, устазды көргөн адамдардын баары тең устаз мени баягы мындай деген деп көп жакшы сөздөрдү угам да. Аз-аздан ушу намаз окуп аракет кылып баштаганда устазга барып ушундай храм деп атат, көп эме деп атышат деген сөздөр менен баргам. Жаңылышпасам Али Имран сүрөсүнүн 6-чы аятты эле окуп берип, ошол жерден айткан. Бул жерде арабчасын окуп туруп, анан кыргызчасын которуп бергенде ырчылык бул бейгапар нерсе деп, устаздын оозунан чыккан сөз ушул бейгапар нерсе, пайдасыз нерсе деп турат деген да. Прям точно харам деп жазылган жери жок депчи. Буну сен пайдалуу кылыш үчүн сөз түрдө өзүңдүн кызматыңды кылышың керек деген да. Адамдар музыка көрөт, сен жакшы эне жөнүндө, мекен жөнүндө, достук жөнүндө, дин жөнүндө бир жакшылыкка үндөгөн чыгармаларың менен баягы альтернатива бер деген да. Устаз менен мындай деле чалышып сүйлөшчүбүз. Омар аби деп калчу. Омар аби, мен сизге бир жумушум бар. Ушул биздин устазыбыздын кызы турмушка чыгып атат. Мен атыман дей эле коюңуз. Просто ушундай деп баягы кызматыбыз бар болчу. Түшүмө да 2-3 жолу кирген. Анан ушундай барып мындай курсагынан кучактап турдум да. Кандайсың анан тиги деп Нурсултан Майназаров экөөбүз чогуу барып бир көрүшүп атырбыз. Канча жолу аны баягы суракка да сураганга да чакырышкан, бирок ушунчалык дух болгон адам экен да. Чындап чоң бир дух бар экен да ал кишидечи. Себебинде коркуп, үркпөй акыйкатты айта билүү бүгүнкү күндө деле көп адамдардын, көп диний ишмерлердин болобу, көп саясий ишмерлердин болобу баягы эмеси эрки жок да. Абдан эрктүү адам экен деп ойлойм. Эми бул буйрук экен, өмүрү кыска экен, бирок ошо кыска жашоосунда дагы кыргыз эли үчүн абдан чоң ишти жасап кетти да. Кыргызстанга динди алып келген адамдар менен жайылтууда мен ошолар менен дагы абдан бир мындай тыгыз байланышта болгондуктан Чубак ажы менен таанышып, дос болуп, бир топ бирге дарстыкон үстүндө маектешип, бири-бирибизди сыйлашып, урматташып калдык. Ошо эле көп жерге барып калат элек, улакка барып калат элек. Ошол жерде дагы кеңешин айтып, ошол жерде дагы сүйлөшүп, пикирлешип, Чубак ажы мен үчүн дос, мен үчүн кеңешчи катары кандай бир оор маселелер болбосо дагы ушуну кандай чечүү маселесинде дагы мындай бир топ кеңеш чыкты. Чубак ажын ушунчалык бир мындай бүгүнкү күнү кыргыз элине жетишпей аткан чоң бир алымдарыбыздын бири да. Бир гана диний тармакты эмес, бул жалпы бүгүнкү күнү Кыргызстандын мыйзамы менен, саясаттагы болуп аткан окуя менен дагы элге бир таанымал да. Ар дайым кайсы мыйзам чыкса дагы ошону ошол мыйзамды динге туура келе турганын, же болбосо бир мындай элибизге эртең пайдасы тие турган мыйзамдарга кайдыгер карап турбаган адамдардан эле да. Мен алып чыккан мыйзамда дагы бир топ деген талкуу жаралганда өз ой пикирин айтып, бул керектүү мыйзам, эртең бул маселе бардык эле жалпы элдерибизге жакшы болот деген жакшы пикирлерин айткан. Бирок тилекке каршы мыйзам өтпөй калды. Ошондо дагы экөөбүз мен эстейм да, жолугуп чай үстүндө отурсак, ошондо дагы айтып атат, мейли дейт, бул мыйзамды өтпөй калды дейт. Бирок бул мыйзамды Алланын ыраазычылыгы үчүн сиз сунуштадыңыз дейт.
бул дагы бул Алланын каалоосу болду. Ошонун эң биринчи авторлорунан болуп, ушул нерсени көтөрүп чыкканыңыз үчүн сизден Алла ыраазы болсун деп өзүнүн бир мындай ыраазычылыктарын айтып, батасын берип кеткен да. Ошондуктан жума намазга барыш үчүн ошол эле студенттерибиз, ошол эле мамлекеттик жумушта иштеген адамдарыбыз эмгек кодексин бузуп атат да. Ошолардын эмгек кодексин бузбаш үчүн 1 саатка узатып берүү маселеси көтөрүлгөн да. Чубак Азанын жеке сапаттары ушунчалык бир мындай тамашакөй, тамашалашып сүйлөп, анча-мынча жерде көп нерсени айтып күлдүрүп калат эле да. Анан өзүңүздөр билесиздер, жалпы элдер деле билет. Мындайча айтканда, современный динди таркатуучу алымдарыбыздан эле да, современный. Ушу ар бир мындай отурушта, чай үстүндө отурсаң дагы бир аз орусча аралаштырып, мынандай болот эле деп туруп сүйлөп койгон жери күлдүрүпчү. Абдан мындай эч качан бирөөгө мындай кек сактабаган, бирок бетке айтат. Туура эмес айтса, ошол жерде эле бетке коет дагы, бирок эч кандай жүрөгүнө эч кандай бир кек сактабаган, абдан сыйлайт элем ажекебизди. Ата бабабыздан калган динибиз боюнча дагы көтөргөндө бир топ деген мен ар кандай сын пикирлерге кабыл болгом да. Мына ошондо айтат эле, ушуңуздан кайтпаңыз. Эл айта берет, сөгөт, эми баарына жага албайбыз. Мени деле сөгүп атышат. Мен деле мурда башында чыгып жүргөндө, бунун үнүн ичке экен деп айтты, анан башка деп айтты. Бирок бара-бара оңдолдум дейт. Эми сиз деле эмне сразу эле депутат болуп келген жоксуз. Эч адамдарга мындай көңүл бурбаң. Комментарийни окубаңдагы өзүңүздүн ой пикириңизди кандай болсо ошентип айтып жүрө бер деп ушундай кеңештерин берчү да. Көптөгөн эми сын пикирлерге, сындарга кабылдык да. Анан ошол малдарда шык берип, эч буга көңүл бурбаңыз, алдыга карап, ушу мына азыркы жүрөгүңүздөгү болгон, көкүрөктөгү болгон нерсени өз убагында айтып калыш керек, айтыш керек, деш керек. Ушуңуздан жазбаңыз деп туруп, мага ушунчалык шык берип, дух берип. Өтө көп адамдар менен жолуктум, жолдош болдум, дос болдум. Ошолордун арасынан уникалдуу адамдар бар да, мындай. Сен тагдырыңа өзгөрткөн, тагдырыңа бир мындай жашоого нукка бурган адамдар бар да. Ошонун бирөөсү менин класс жетекчим Кенжеш Айтикеев эле. Андан кийин дагы бир эки адам бар, бирок кеп Чубак Ажыга отуруп, Чубак Ажы да. Чубак Ажы кыргыздын нукара баатыры деп айтсам болот да. Чубак Ажы өзү азыр жок досум, бирок азыркыга чейин адамдарды тарбиялап келатат да сөздөрүчү. Ал нукура кыргыз баласы болгон. Ал нукура мусулман болгон, нукура ыймандуу адам болгон да алчы. Ал көп кыргыздын тагдырын өзгөрттү да. Көп кыргызды тарбияга салды, жолго салды. Азыр бизге жетпей аткан сыйты. Таанышканым азыркы дин иштер башкарган Тойгомай Абдыкаров аркылуу таанышкан. Тойгомай менин досум. Bir gün айтып калды, мен анда Аят газетасын иштечүмүн. Чубак Ажы мүфтүйлүктөн кетти, бошоп калды. Ошого бир элге тарбиялаш керек, бир мындай колонка бербейсиңби гезитте. Не берейин? Анан Чубак Ажыны чакырып экөөбүз таанышып, анан мурун эле билчүмүн мындай. Достугубуз аябай илгери чогуу экөөбүз тапшырганбыз. Бирок жакын дос болгон эмеспиз да. Чубак Ажы раматтылык Турцияга тапшырып, ал барбай калган, мен барып кетип калгам да. Мен ушундай окуя болгон. Мен мектепти медал менен бүтүргөм. Дагы мактанып айтып берейин, мактанчак жаным. Анан Түркияга кабыл болгом, экономика бөлүмгө. Анан ата-энем жибербей коюшту. Англисче окутат экен, англисче билбейсиң деп. Балбак менин досум ошондо кеткен. Ошондо окуп келдим, балбак болуп жүрөт, мен дагы деле Чубак Ажы болуп калдым. Аппарат жетекчи мэрияда, Алла ыраазы болсун, өтө жакшы адам. Анан колонка берсем, мен айтам да, мына орекиле, мына гезит болсо, Ажыке, могу жерден эле жазасың. Биягы башкача, макул да, анан биринчи бир айда байкуш Ажым ошого ошондой жазып жүрдү да, мен айткандачы, анан күн сайын эле көбөйүп бартат.
көбөйүп бартат анан бир күн эле карасам жарым бетке жетти. Анан Жылдызга айттым, Мусабекова, Жылдыз, бул жарым бет болуп кетти. Эмне кылам десем, мен сүйлөшөм мейли эми, бирок жакшы элдер окуп атат. Анан бир күн эле карасам бир бет болуп кетти да уже. Анан чикететимди чалдым. Бул бир бет болуп кетпеди. Экөөбүз мындай эле сүйлөшпөдүк беле десек, эми элге иман жеткирүүдө сенин гезитиң да 8 бетиң да жетпейт. Эми сен кенен болду, бир бетти берип кое бер деди. Мейли ичем да. Жылдыз Мусабекова досумдан да аны да айыптап уговорить этти, анан бир беттен чыгара баштады да. Ошентип таанышып, мамилелеш болуп кеттик. Жакшынакай мамиледе болдук. Ар кандай нерселерди айтып, сабак айтып турдук. Кээде жолугуп тамак ичип турдук. Анан кийин мен аюуга кетип калдым. Вице-президент болуп иштеп, анан бир күн айттым, Ажыке дедим досум, өзүм аюуда иштесем, анан тиги ягым не болот, эми тиги арак чыгарсак десең, эми өзүң отвечать этесиң деп тамашалап койду да. Ушундай уникалдуу киши эле да. Аябай достукка бекем адам болчу. Мындай ой, бунун досум эле көңүлүм мынайтып калат депчү эмес да. Мына достук дос болсоң, ошо чубактай дос болуш керек. Эми айта албайм, аябай дос болчубуз деп, бирок мына мамилебиз бар, жакшы дос болчубуз. Ал оюндагысын айтчу. Мындай болду, тигиндей болду, мындай жолго түш, кеп кеңеш. Анан динден башка сөздөрдө сүйлөшчү. Аркы беркилер сүйлөшчүбүз, чалчубуз. Кээде келбейсиңби деп отуруп баян укканга зар болчубуз да. Жакшы адам эле да, мындай жакшы кишилер ошо эрте кетип калганы мен үчүн өтө өкүнүчтүү да. Азыркыга чейин кээде сагынам, кээде мындай каякта жүрөт болдук, өлбөгөндөй сезиле берет да. Бирок эми мындай карасаң баяндарын угам мен. Постоянно сөзсүз күндө бир маал угам. Бүгүнкү күндө деле мага мисалы видеолорун көргөндө бул адам өтүп кеткендей сезилбейт. Устазыбыз мындай өтүп кеткен адам сыяктуу мага сезилбейт. Чын айтайын, себеби дегенде видеолор ушунчалык көп, ушунчалык кыргыздарга ушунча бир белек кылып таштап кетиптир, толтура маселелердичи. Угуп туруп, эгер чубак устаз айткан болсо деп туруп мындай ойлонбой эле эметип коем да. Ушул турасы депчи. Үйүнө барганбыз. Отуруп чай ичип, сүйлөшүп, анан кийин намаз окуйм десем, имамдыкка тыртып атпайм менчи. Анан эми просто жаш баламын да. Мен чыгайын деп ойлонуп кеттим, кайра астафыралла комат айтып, устаз чыгыңыз депчи. Болбой делем отуп, анан ушул устаз чыгып артынан окуган аябай керемет болгон. Жакшы дуасын, батасын берип, никемди кыйып атканда дагы ушул чын жүрөгүмдөн көп баягы маселелерди айтып, эмнегедир аялыма айткан эмес да. Мындай кыл, тигиндей кыл деп эмес, мага айткан ушул эркектин мондай жоопкерчилиги бар, сенин мондай жоопкерчилигиң бар депчи. Аял затынын укугун абдан коргон экен да. Аял затын даже вот мен никемди кыйып атканда деле далил, аялыма мындай тигиндей бол дебестен мага сен могу жоопкерчиликтүүсүң, курсагына жоопкерчиликтүүсүң, кийимине жоопкерчиликтүүсүң, буга жоопкерчиликтүүсүң деп көп нерселерин айткан. Ошо мен ойлойм, мындай адамдар баягы ар бир кылымда бир алым дейт кошо, кыргыз үчүн ушул кылымдын алымы деп мен устазыбызды айтмак. Анан аябай мындай кечиримдүү болчу да, өзү бир чоң адамдар баягы мөмөлүү даракка таш ыргытылат болуп, талай адамдар менен мындай тирешпесе дагы буттоосуларга кабылды. Мындай белгилүү бир конфликттер болду. Ошо ким көңүлүн капа кылса, ыза келтирсе, ошолордун баардыгын кечирип, дос болуп, алар менен катташып, өмүрүн ушинтип аяктады да. Дайыма айтат эле, кечирип кой, адамдарды кечирген жакшы болот деп, ошону амал кылган үчүн мунун кадыры бар экен. Анан бир суроо берсең дагы күлүп, жайнап, тамашага айландырып, ушундай бир жеңилдетип коет эле, жашаган келип калчу да. Анан улуу дебей, кичүү дебей, мисалы менин деле шакирттер, мен деле окуучуларым чубак ажыке деп зыярат кылып турчу, бир бөлөк бөтөн дебей, кичик дебей кабыл алып турчу да. Анан өзү туруп келип учурашканды жакшы көрчү. Ошон үчүн мындай адамдар чанда жаралат го. Математиканы мыкты билишкен, мектепти 6 мел менен бүтүргөн, билесиз да. Дин илими жагынан дагы, дүйнөлүк илимди адамдар жакшы билчү. Анан бир китепти окуса, мен антыраманды 4 саатта бир отурган бойдон окуп коюп турду. Окуп туруп, кийинки сабагында колдонуп атпайбы? Ал дайыма эле хадис, Куран да мисал келтирчү эмес да, мындай кыргыздын наркын, салтын көп айтчу, макалдарын көп айтчу, анан китептерди көп айтчу. Бир жолу ошол мезгилдеги мамлекет башчысына кирип калдык. Мамлекет башчысына кирип калдык эле, чубак ажыкеге сөз берилгенде ал ойлоду го дагы бир медресе куруш керек, мечиттерди көбөйүш керек деп айтат деп. Ал айтып атпайбы?
жанагы Жанна Герхард деген бир сонун китеп бар, Женни Герхард деген. Ошол сыяктуу китептерди карашлаш керек деп атпайбы? Теодор Драйзердин китебин. Ошондой бир топ сөздөр сүйлөгөндө таң калып сурады да биринчи. Мамлекет башчысы сурады эле, мен мектепти 6 медал менен бүтүргөм дегенде абдан таң калды да. Эми анын өзүнчө тарыхы бар, кантип ушул дин тармагына кетип калды, болбосо бул Бауманга бар окумак экен. Анан бир Түркиядан чакырып алып, ошол жака барып окуйм деп, бул жакта окуу жерлерге тапшырбай коюптур да. Бишкектеги. Анан Түркиядан баягы болбой калды деген жооп келген мезгилде бүт окуу жайлар жабылып калып, айла жоктон анан бир гана окуу жай калып турду, Ислам университети. Ошондо намаз эле окуучу эмес экен, түшүнүк деле жок экен. Ошол жака барып калып, карасаңыз эми ошол мезгилде бүт медрестен келгендер окуган окуу жайга кирип, кийин ошолордун баардыгынан өтүп, бир кылымда бир жаралчу алымдардын катарына кошулуп калды да. Ошон үчүн бул киши менен бир агайын болуп жүргөнүмө, замандаш болуп жүргөнүмө, далай иш-чаралар чогуу уюштурганга, далай бир иш-чараларда чогуу болгонго мен абдан сыймыктанам. Менин өмүрүмдөгү эң чоң бактыларымдын бири, эң чоң кубанган нерселердин бири Чубак Ажекенин замандашы болуу, Чубак Ажекенин катарында жүрүү, батасын алуу, кеп кеңешин өзүнүн оозунан угуу. Ушундай бир жылуу сөздөрүн угуп калыш бул менин чоң бактым. Чындыгында бүгүнкү күнү Кыргызстаныбызга Чубак Ажыдай алымдарыбыз элге керек деп айтат элем да. Жетишпей жатат. Жалпы мындай алымдарыбыз бар, бирок Чубак Ажынын орду өзүнүн бир мындай бөлөкчө деп айтат элем да. Бул эми бир эле эпизодто да биз Чубак Ажы менен чогуу аэропортто өзүңүздөр билесиздер, улак чабабыз. Арсыпота. Райондор аралык улак. Ошол жерге барып калдык. Ошол жерге барып Чубак Ажы бир зыңкыйган атты минип жанагы видеого тарттырып, сүрөткө тартып жүрөт. Анан мен дагы Асан Ажынын атын мингемин, бир күлүк аты, жакшы аты бар эле. Ал Асан Ажы айтып калды, таза экен муну мин давай. Аны минип мага улак ашырып берди. Ал атты мингенде эле тим эле ушундай бир койду, чуркап. Анан ошондо Чубак Ажы айтып коет. Бир кичинекей адамдар кыйынбыз да дейт. Мынандай кетишти азыр мен кайсы жерден тоолонуп кетет экен дедим билем, бирок баары эгерге жабышкан боюнча мындай жыгылбай кеттиңдерчи, бир күлдүрүп. Биз ушундай ошондо да бир жакшы бир күлүп эме кылдык эле. Мына ошол дагы деле элесимде да. Алла таалам Ажыкебизде Фирдаус бейишинен ошол жерден орун берсин. Ар дайым эстеп жүрөбүз. Мен үчүн бүгүнкү күндө деле Чубак Ажы өлдү деп эсептебейм. Себеби мен дагы бир топ маселелерин ошо YouTube'ду ачып, Чубак Ажынын айткан кайсы дуаны айтса, кайсы жерде жеңилдик боло турганын, айткан насааттарын YouTube'дан дагы деле көрүп турам. Ошондуктан Ажыкебизде Алла таалам бейишинен орун берсин деп айтат элем да. Түндө эжем чалгандан ойгонуп кеттим. Россияда чоң эжем ошо чалып атат, Чубак ушинтип катуу ооруп калыптыр деп. Мен азыр эле сүйлөштүм эже десем, жок ушундай деп ыйлап. Анан кимге уланга чыксам, жок улан албайт, жеңишке чыксам жеңиш албайт, мелиске чыксам мелис албайт. Анан эле адамдар келип калды, таң калмай ушу Баңгладка чейин эле. Мен бир ишенбедим. Анан ошол жердеги тууган агаларым келди дагы ушинтип бизге кабар келди Бишкектен, Асанжан айтты. Ошону эме атабызга жеткириш керек дегенден анан 1,5 километр кийинки үйдөн. Бул келсем, атам ошо баш уктабат ошо күнүчү. Саат 1-2 деле туруп алып, анан дары ичип, нары бери басып, бул үйгө кирип, бул үйгө уктабаптыр. Анан агалар менен келсем, атам коридор басып жүрүптүр. Ата кандай десем, эмне болду? Таң калмал, коркуп дейт. Жөн эле ата ушинтип. Тик ажакам катуу ооруп атыптыр деп анан кармай алып ыйлай бердим анан. Ыйлагандан кийин атамам кыйла эме болду, анан айтып ыйлап анан Бишкектен чыгып калышты. Асан Ажылар ушундай чыгып атат, эмне кылабыз деп. Анан мен айттым, ушуну биз айттык, кереси бар эле ушу. Мен Бишкекте өлгөн болсом бул жака алып келгиле депчи. Анан ошого макулдайсың, анан бул жака алып келишкен. Ошондой болгон. Ошол күндөн баштап 6 ай, 7 айга чейин биз бардыгыбыз ошондой болдук. Себеби апам өткөндө бизге дух берген акам болгон да. Кой инем аркадан ыйлаган болбойт. Андан көрө дуа кыл,
Андан көрө ушундай жакшылык иштер кыл, апабыздын бүт туугандары менен мамилени үзбө деп. Ажакам өткөндөн кийин андай адам келбей калды. Бизге дух көтөргөн эч ким болбой. Артык кайрылып болсун. Ата балага сынчы деген сөз бар. Ошону кийин түшүндүм. Ата балага сынчы деген ата-эне баланын өзүнөн жакшыраак билет да. Табият каяка тартат, эмнени каалайт, кандай экен кээде бала ата билет да, ата-эне билип. Ошон үчүн ата-эне тандаган аялды, ата-эне тандаган күйөөнү, ата-эне тандаган кесипти, ата-эне тандаган жумушту тандаганга аракет кылсаң, бул сен үчүн жаман болбойт экен да. Эми туура ата-эне периште эмес, Алла адашып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата-эне бекер айтпагандыр дейм да. Анан бул кесип, анан хобби. Анан балдарым бири менен сүйлөшсөм, жаш балдар эми бөлөкчө ойлонот да, булар деген өздөрү каалаган кесип иштеш керек. Бирок өзүң каалаган кесип сени бала чака бакканга себеп боло албай калат да кээдечи. Мен айтам, сенин хоббиң болуш керек ana ушундай. Эми албетте, өзүң жакшы көргөн хоббиң, кесибиңе дал келип калса, бул жакшы. Мисалы үчүн, мен өзүм ишим молдочулук. Мен өзү профессионал молдомун. Мен диплом алган молдомун. Ишим ошо. Анан менин хоббим дагы китеп окуш. Экөө ушундай түш келип калган да. Китеп окуган, китепти караган, китеп топтогон менин хоббим илгертеден. Анан мен ишим китепке байланыштуу болуп калды эле, Кудайым берди, ушинтип жатып калды, ушинтип элечи. Эгер ушинтип окшошуп калса, бул абдан жакшы болот экен да. Өзүң окугандан ырахат аласың да. Анан кээде мындай болуп калса, капа болбош керек, окуш керек, окшого жараша хоббиңди өркүндөткө берсең, мен ойлойм зыян тийбейт деп. Мен ата-энем капа кылгандан коркчумун, аябайчы. Анан чоң энем капа кылган коркчум. Чоң энем да өлдү, апам да өлдү, бирок мен өзүмдүн иштеген, тандаган кесибиме 1000 мерте ыраазымын мен. Кайрадан дагы кайра жаратып, кайсы кесип тандайтсың, кайра эле ушуну тандайт болчумун. Ошол эле устаздарымы, ошол эле окуу жайымы тандайт элем, ошол эле өзүм мечитимди кайра тандайт болчумун мен. Мен Кудайга ыраазымын, тагдырыма ыраазымын, 1000 ыраазымын.